Түштүк Кореянын мурдагы президенти 17 жылга соттолду. Сеул шаарындагы апелляциялык сот өлкөнүн мурдагы президенти Ли Мён Бакты 17 жылга эркинен ажыратты. Бул тууралуу Рионхап агенттиги кабарлады. Соттун маалыматына ылайык, мурдагы президент бир тууганына катталган автоунаа тетиктерин чыгаруу компаниясына ээлик кылып, бизнесин өнүктүрүү үчүн ыйгарым укуктарын пайдаланып келген. 78 жаштагы саясатчы буга чейин эле ушул эле иш боюнча 15 жылга соттолгон. Бирок саламаттыгынын начарлап кеткендигине байланыштуу күрөөгө бошотулган. Эми ал кайра түрмөгө камалат. Прокурор мурдагы мамлекет башчыны 23 жылга эркинен ажыратууну сураган. Саясатчы өзүнө коюлган айыптардын баарын четке кагууда. Ли Мён Бак Түштүк Кореяны 2018 жылдан 2013 жылдарга чейин башкарган. Өлкөнүн андан кийинки президенти Пак Кын Хе да камакта. Ал коррупцияга, кызматтык кыянатчылыкка жана шайлоого кийлигишүүгө айыпталып, жалпысынан 34 жылга кесилген. Абактагы Атамбаевдин абалы кандай? УКМК жооп берди. УКМКнын тергөө абагында жаткан Алмазбек Атамбаевдин абалы туруктуу. Дарыгерлер күнү-түнү нөөмөттө туруп, ден соолугуна байкоо салууда. Бул тууралуу атайын кызматтан билдиришти. Кечээ Кадыр Атамбаев адвокаттардын сөзүнө таянуу менен атасынын кан басымы 76-60ка чейин түшүп кеткенин жарыялаган. Бул абал Алмазбек Шаршеновичтин инфаркт же инсультка алып келиши мүмкүн деген кооптонуулар бар экенин кошумчалады ал. Адвокат Замир Жошев болсо Атамбаевдин кан басымы, ден соолугу тууралуу буга чейин дайыма маалымат берилип келсе, эми муну жашырып жатышканын айтууда. Алмазбек Атамбаев былтыркы жылдын 8 августунда кармалып, ошол бойдон УКМКнын тергөө абагында. Ал Кой Таш окуялары боюнча бир нече оор беренелер менен Кырым-Төбөл Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу боюнча айыпталып жатат. Эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт. Президент 9% боюнча пикирин айтты. Партиялардын парламентке өтүүсүн босого чегин 9% кылууга саясий күчтөр даяр эмес. Бул тууралуу ал жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Азыр 9, 7, 5% жада калса 3% деген дагы пикирлер айтылып жатат. 9%ды колдогондордун негизги аргументи партияларды ирилештирүү болгон. Бирок саясий күчтөр буга даярбы? Маселе ушунда. Коомдогу талкуулар көрсөткөндөй, саясий күчтөр, партиялар лидерлери буга даяр эмес. Элибизде эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт деген сөз бар. Бизде мына ушундай: ар бир саясатчы өзүн лидер катары тааныйт. Партияларды ирилештирүү биздин саясатчылар үчүн азыр эртерээк болорун көрдүк, деди Жээнбеков. 9% чекти төмөндөтүү боюнча мыйзам январдын аягында парламентте биринчи окууга чыккан. Көпчүлүк депутаттар төмөндөтүү керек деп эсептейт. 2010 жылдагы парламенттик шайлоодо партиялар үчүн шайлоо босогосу 5% болгон болсо, 2015 жылы 7%га көтөрүлүп, 2017 жылы кабыл алынган. 2020 жылдын 1 январынан тарта күчүнө кирген ченем боюнча анын чеги 9%га жогорулаган. 2015 жылдагы парламенттик шайлоодо шайлоочулардын 59% же 1.630.122 адам добуш берүүгө катышкан. Бул эсеп менен алып караганда шайлоо босогосу 3% болсо, анда партия 52.000 добуш алышы керек. 5% болсо 85.000, 7%га 120.000 жана 9% болсо босого болсо 154.000ден кем эмес добуш топтошу зарыл. Жанар Акаев Баткенде камакка алынгандарды бошотууну талап кылды. Жанар Акаев кыргыз-тажик чек арасындагы окуяларга байланыштуу кармалган жергиликтүү тургундарды жана айылдык кеңештин төрагасы Сапарали Бөрүбаевди бошотууну талап кылды. Ал 23 февралга байланыштуу жалындуу сөздөр жөн эле айтылбай, чыныгы мекенди коргоочулар эркиндикке чыгышы керектигин белгиледи. Баткенде чек араны коргоп чыккан көкташтык 4 жигит айылдык кеңештин төрагасы Сапарали Бөрүбаев 2012 кылмыш жасаган деген шылтоо менен камакка алынышты. Бул адилетсиздик. Маселен карап, 23 февраль ата мекенди коргоо күнүнө карата алар эркиндикке чыгышы керек, деди Акаев. Жанар Акаев Баткенде кармалгандарды бошотууну талап кылды. Баткен областык ички иштер башкармалыгы Лейлектин Катран айылдык кеңешинин төрагасы Сапарали Бөрүбаевди 14 февралда ээн баштык беренеси менен кармаган. Январдын башында болсо Көкташ айылынын 4 тургунун кармап кетишкен. Аларда ээн баштык ошондой эле массалык башаламандык үчүн айыпталууда. Көкташтыктарды бошотуу талабы менен Баткенде жана Бишкекте бир нече митингдер өткөн.
Жээнбеков: бардык партияларга бирдей мамиле кылам. Президент Сооронбай Жээнбеков парламенттик шайлоого катышуу ниетин билдирген бардык партияларга карата бирдей мамиледе болоорун айтты. 20 февралда Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында сүйлөп жатып, мамлекет башчысы бир партияга эмес, жалпы элге кызмат кылыш үчүн шайланып келгенин белгиледи. Мен бардык партияларга карата бирдей мамиледе болом. Жалпы элге кызмат кылуудамын. Шайлоодо жеңип келген партиялардын кимиси болбосун, мамлекеттин кызыкчылыгында чогуу иштегенге даярмын. Кыргызстанда 250дөн ашык саясий партия юстиция министрлигинин каттоосунан өткөн. Парламенттик шайлоо быйыл октябрь айында өтүшү керек. Ага чейин 12 апрелде 5 шаарда жана бир нече айылда жергиликтүү кеңешке шайлоо өтөт. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жакында бийликте өз партиясын ачык жарыялоого чакырган. Жогорку Кеңештеги айрым депутаттар Биримдик партиясы менен шайлоого барары кабарланды. Ал бийликтин партиясы катары сыпатталып жатат. Бирок өзүлөрү азырынча тизмет түзүлө элек экенин айтышууда. Жээнбеков: ант бузгандардын тагдыры кандай болгонун билесиңер. Президент Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик кызматка киришип жатып, эл алдында ант бергендерди жоопкерчилигин унутпоого чакырды. 20 февралда Жогорку Кеңеште өкмөттүн жаңы мүчөлөрү ант берди. Жээнбеков депутаттардын жана өкмөттүн алдында сүйлөп жатып, ант бузгандардын тагдыры жакшы болбой турганын эскертти. Анттын өзгөчө мааниси бар. Бул абдан бийик нерсе. Ант жөн эле трибунага чыгып кагаздан окуп коюш эмес. Ант берген адам биринчи кезекте элдин, мыйзамдын, абийирдин алдында жоопкерчиликти алат. Антыңарды дайыма бекем сактагыла, көкүрөгүңөрдө бекем кармагыла. Өзү берген антын бузган адамдардын тагдыры кандай болгонун баарыңар билесиңер. Президент кимдер тууралуу кеп кылып жатканын ачык айткан жок. Кыргызстанда президент, өкмөт мүчөлөрү жана депутаттар ишке киришер алдында Жогорку Кеңеште Конституцияга колун коюп, мыйзам бузбоого, милдетин таза аткарууга ант берүүгө тийиш. Өлкө эгемендик алгандан бери мурдагы президенттерден баштап ондогон жетекчилер түрдүү кылмыштарга шектүү болуп, айрымдарына өкүм чыккан. Өз кезегинде алар өзүлөрүн саясий куугунтуктун курмандыгы деп эсептеп жүрүшөт. Базар Коргон менен Ноокендин акимдерине ишин тапшыруу сунушталып жатат. Жалал Абад областынын Базар Коргон жана Ноокен райондорунун акимдерине жумушун тапшыруу боюнча сунуш берилген. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин 20 февралындагы жыйынында депутат Зиядин Жамалдинов билдирди. Ал өкмөткө кадрдык алмашуу бат жүрүп жатканын сынга алып, жогорудагы 2 райондун акимдерин арыз жаздырып, иштен кетирүү аракети болуп жатканын кошумчалады. Бул алдыдагы парламенттик шайлоого караты болушу мүмкүн. Анткени 2019 жылдын көрсөткүчтөрү боюнча жакшы иштеген район башчыларын колдоонун ордуна аларды иштен алганы жатат. Бул туура эмес деген депутат өкмөттүн парламенттеги өкүлүнөн маселени көзөмөлгө алып коюуну суранды. Ноокен район акими Эркин Маматаев өкмөттүн кызмат орду каралып жатканы тууралуу маалыматтар айтылып жатканын Азаттыкка ырастады. Базар Коргон район акими Айбек Бегимкулов ушул тапта эмгек өргүүсүндө жүрөт. Ал башка жактан жумуш сунушталып жатканын айтып, анында кызмат орду каралып жатканын бышыктады. Өткөн айда эле өкмөттүн Жалал Абаддагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп иштеп турган Кыянбек Сатыбалдиев да кызматын тапшырып, ордуна Нурболот Мирзахметов дайындалган. Өкмөт азырынча бул багытта комментарий бере элек. Кант базасынын авиациясы жеңиштин урматына арналган аскер парадына катышат. Улуу жеңиштин 75 жылдыгына арналган Бишкектеги аскер парадына акыркы 5 жылдан бери биринчи жолу ЖККнын Кант базасынын авиациясы тартылат. Бул туурасында Борбордук аскер округунун аскерлеринин кол башчысынын орун басары Евгений Попловский журналисттер менен жолугушуусунда билдиргенин Россиянын коргоо министрлигинин сайты жазып чыкты. Бул жылы БАОнун авиациясы Бишкекте өтө турчу 9 майдагы жеңиш күнүнө арналган майрамга катышат деген ал. Кол башчынын орун басары белгилегендей, парадка базанын карамагындагы Су-25 учактары менен Ми-8 АМТШ Терминатор тиг учактары колдонулат. Акыркы ирет Кант авиа базасынын аскер кызматкерлери Бишкектеги аскер парадына 2015 жылы катышкан. Анда дагы жогорудагы учактар тартылып, Россиянын аскер тобу мамлекеттик желеги менен туусун көтөрүп, Бишкектин Борбордук көчөсү менен баскан. Ошондой эле парадка Россиянын 64 аскер кызматкери тартылган.
УКМК 50 000 сом пара алып жаткан Ош электр ишканасынын 2 кызматкерин кармады. Ош электр ишканасынын кызматкерлери 50 000 сом пара алып жаткан учурунда кармалганын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык кечээ 19 февралда УКМК тарабынан Ноокат райондук электр станциясынын жоопту кызматкери СМ жана Ош электр ачык акционердик коомунун текшерүү жана көзөмөлдөө бөлүмүнүн инспектору ПА акча алып жаткан жеринен колго түшкөн. УКМКнын айтымында кызматкерлер Ноокат районунун жашоочусунан электр энергиясын уурдаган деп 283 000 сом өлчөмүндө пара талап кылган. Сотко чейинки өндүрүштүн материалдары кылмыш жаза кодексинин 238-беренесинин 1-бөлүгү боюнча кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине каттоого алынган. Тергөө жүрүп жатат. Шайлоо 2020. Жээнбеков тынчтыкты буза тургандар өз баасын аларын эскертти. Президент Сооронбай Жээнбеков шайлоо учурунда өлкөдө тынчтыкты бузууга аракет кылгандарга карата мыйзамдуу чара көрүлөрүн эскертти. 20 февралда Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында сүйлөп жатып, мамлекет башчысы шайлоону өлкөдөгү тынчтыкка кедерги тийгизбей, инвестициялык климатка залал келтирбей өткөрүүгө аракет көрүлөрүн айтты. Жээнбековдун пикиринде коомдун ачыктыгынан пайдаланып жеке кызыкчылыгын жалпы элге таңуулагысы келгендер бар. Тигил же бул маселени кысым көрсөтүү, ультиматум жолу менен чечүүгө аракет кылгандар да бар. Дагы бир жолу баса белгилеп айтып коеюн, бардык маселе укуктук негизде чечилет. Тынчтыкты бузууга батынгандардын аракети мыйзам алкагында сөзсүз өз баасын алат. Быйыл октябрда Жогорку Кеңешке кезектеги шайлоо өтөт. Ага чейин 12 апрелде 5 шаарда жана бир нече айылда жергиликтүү кеңешке шайлоо болот. Орусиянын 2 жаранынан коронавирус табылды. Жапониянын Иокогама портунда токтотулган саякат кемесиндеги жүргүнчүлөрдүн арасынан Орусиянын 2 жаранына коронавирус жукту. Бул тууралуу Орусиянын Жапониядагы элчилиги кабарлады. Жакынкы убактарда алар ооруканага жеткирилет. Буга чейин ошол эле кемеде Орусиянын 1 жаранына коронавирус жукканы кабарланган. Саякат кемеде илдетке кабылып, 2 апта мурун ооруканага жаткырылгандардын арасынан Жапониянын 80 жаштан өткөн 2 жараны каза болду. Diamond Princess деп аталган саякат кемеси 5 февралда теги Гонконгдук жүргүнчүдөн коронавирус табылганына байланыштуу карантинге алынган. Бортто 3700 адам бар эле. Кеме карантинде турган 2 апта ичинде андагы жүргүнчүлөрдүн 600-үнөн коронавирус табылган. Ал арада Кытайда илдетке жаңыдан кабылгандардын саны кескин кыскара баштаганы кабарланды. Акыркы маалыматтар боюнча илдетке кабылгандардын саны 394 адамга өсүп, жыйынтыгында жалпы саны 74 500 адамга жеткен. Каза болгондордун саны 2118 адамга жетсе, 16 000 адам айыккан.